шайлоо учурунда партиянын төрагачылары жалпы Кыргызстан боюнча программаны, партиянын багытын тааныштыруу боюнча элек болдум. Кыргызстан боюнча бир ай тегерегинде ошол мен алек болуп жүрдүм. Эми мындай ошол эле партияларга айтып аткан партияларга да добуш берди да. Туугабы? Анын баардыгын кандай жагдайда добуш берди, сатты дегенден аныкташ үчүн биз Борбор шайлоо комиссиясына келип түшкөн актыларды, мүмкүн баягы видео тасмалар барбы, башка жагдайлар бар, ошонун баардыгын укуктук бааны Борбор шайлоо комиссиясы анан тийиштүү органдар бериш керек. Ошондуктан анын баягы жыйынтыгын, акыркы жыйынтыгын күтөйлү, ошонго карап анан калган жоопту берейин. Анан жок мындай сиздердин партияда көбүнчөсү эми сиздер деп эмес, көбүнчөсү баягы добуш сатып алуу болгон фактыларды айтып атат да, лекен Кыргызстан партиясы. Сиз лидер катары ушул жоопкерчиликтин, моралдык жоопкерчиликти сезип турасызбы азыр? Моралдык жоопкерчиликти албетте сезип турабыз. Эгерде ошондой фактылар аныкталып, айтып атпайм, КШКдан жана укук органдарынан такталып, тасмалар берилген болсо, албетте ал боюнча биздин партиянын ичинде дагы тийиштүү уставка ылайык жана башка чаралар көрүнөт. Партиянын ичинде дагы. Ал дагы мындайча айтканда, ошол ким ошону түрткөн болсо, ошого барган болсо, анда сөзсүз ал дагы бир жоопкерчилик тартат. Анан 6 ноябрга чейин шайлоо белгиленет дейт да. Шайлоо белгиленсе, лекен Кыргызстанды кайрадан баштап барганга даярсыздар? Биринчиден бул партиялар коомдук уюм. Бул мен жеке мен чечпейм. Бул жерде баягы саясий кеңеш деген бар. Экинчиден ар аймакта өкүлчүлүктөр бар. Анан азбы көппү добуш берген шайлоочулар бар. Ошолордун баардыгын пикир алмашуудан кийин, мына сиз айткан баягы фактылар аныкталып, эгерде ошолор арабызда кандайдыр бир бузуклар дейбизби, же кандайдыр бир ошол мыйзамсыз жолго түрткөн учурлар аныкталган болсолор, баардыгын илгеп чыгып туруп, анан кырдаалга жараша чечим кабыл алабыз деп ойдойм. Рахмат.